мыйзам долбоорун колдойм, албетте. Бирок ошол эле чогуу, мисалы, бүгүнкү күндө мына бюрократиялык тоскоолдуктар бир аз жеңилдетилдиби? Бюрократиялык эч кандай тоскоолдуктар жок. Бүгүнкү күндө деген баягы положенияга карап ошонун в рамках законодательства биз кабыл алып атабыз. Жарандык алуу үчүн процедурасы кандай, мисалы? Бүгүнкү күндө толтура жарандарыбыз, жогоруда коллегаларым айтып кетти, бир топ айлардан бери тапшырып, бирок ала албай аткан учурлар бар да. Так бир мөөнөт барбы, мисалы, 3 айлык, 6 айлык же бир определенный сроктон кийин алат деген? Ооба, определенный сроктору бар. Жеңилдетилген болсо, баягы упрощенном порядке болсо, в отношении этнических кыргызов 6 айда каралат, в общем порядке 1 жылда каралат. 6 айдан 1 жылга чейинки срок турабы? Жок, 6 айда деген жеңилдетилген режимде каралат. Эгерде общий порядок болсо, анда 1 жылдын ичинде каралат. Азыр сиз жогоруда өзүңүз айтып кеттиңиз да, бул мисалы кыргыз этникалык жаран эместер кыргыз тесттен справка алып келиш керек, кыргыз тилин билүү тууралуу маалымат керек депчи. Мисалы биздин ошол жакынкы кошуна өлкөлөрдөн келин болуп келген кыз келиндерибиз бар. Ошолор эми мисалы сөзсүз түрдө кыргыз тилин алганга, баягы справканы алганга милдеттүүбү алар дагы? Күйөөсү Кыргызстандын жараны. ЗАГСы бар. Баякыл, эгерде окуган же кыргыз тилин же расмий тилин окуду деген документи болсо, аттестаты со школы же болбосо диплому болсо, анда андайдын алып келген кажети жок. То есть баягы киши биякта жарандык алып атканда сүйлөшүп түшүнүү керек да, кыргыз тилин же болбосо расмий тилин. Мисалы эми, мисалы жакынкы Өзбек Республикасынан келин болуп келгендер кыргызчаны түшүнүшөт да, мисалы, алар да кыргыз тилинен барып тест тапшырыш керекпи? Бул ошол бюрократиялык тоскоолдук да. Мен билишимче Өзбек Республикасынын жарандары баягы окуганда мектептен орусча немеси бар, русский язык. Эгерде ошондо аттестаты болсо, баягы бизде окуганда аттестатта бар го предмет русский язык дегенчи. Эгерде ошондой предмет болсо, окуган болсо, анда кереги жок андай справканын. Жол эми ушул алып аткан процедураны жеңилдетүү максатында айтып атам да, бул нерсенин баардыгынча. Себеби, мисалы бүгүнкү күндө бизге кайрылып атышат, турмуш курганына 5 жыл болуп атат. Өзбек Республикасы менен бүгүнкү күндө билес виза аркылуу кирип калган. 2 ай сайын кайра кирип чыкканга туура келип атат да ошо жарандарыбызчы. Күйөөсү болсо Кыргызстанда, балдары болсо дагы баягы свидетельство о рождении алып атканда тоже бир топ кыйынчылыктарга дуушар болуп атышат. Жарайт, карап берели. Ошол боюнча анан эми дагы азыр паспорт столдордо сиздерде баягы ар кандай ортомчулар барбы жокпу? Так келсе айта аласызбы? Андай нерсе жок, коррупция жок депчи. Ооба, айта алабыз. Бизге ушул маалымат иретинде айтып атышат да, азыр төлөм кандай? Ушул жарандык алып аткан адамдар канча мамлекетке канча суммада төлөм төлөшөт? Жарандык алып аткан жалпысынан 2222 сом төлөйт. Баягы этникалык кыргыздар болсо төлөбөйт, аларга бекер. Ушул айтайын дегеним, ушу ортомчу адамдар 100 000 сомго айтып атышыптыр да, биз алып беребиз, соответствующий документтерди алып келгиле деп, ошон үчүн айтып атам. Паспорт столдордо окшогон көрүнүштөр болбош керек да, ортомчуларчы. Ушу боюнча дагы анан мына биз жакында эле коррупция тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алдык. Сиздер түшүндүрүү иштерин жүргүздүңүздөрбү өзүңүздөрдүн бүт структура боюнчачы? Ооба, биз азыртадан баштап атабыз, ошол түшүндүрүү иштерин өткөзүп атабыз. Сотрудниктерди чогултуп баардыгына жана ошондой эле баягы кат түрүндө дагы жөнөткөнбүз. Каждый сотрудник под роспись баардыгына ознакомление болуп, жана ошондой эле жакынкы күндө дагы чогултуп баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Сиздер ушул электрондук форматка өтөлү деген оюңуздар барбы? Мисалы, жарандык алуу боюнча, же болбосо жарандыктан чыгуу боюнча паспорт столго барып отурбастан эле соответствующий багы справкаларды онлайн түрүндө эле берипчи. Аны сиз айтып аткандай определенный 6 айлык 1 жылдык срокто анан алып алышат. Баягы бизде деген паспорт жана ЗАГС маселелер баардыгы электрондук түрдө
өткөзүлгөн, бирок бүгүнкү күндө деген жарандыкты электрондукка өткөзө албай атабыз. Эмнеге дегенде бул деген чет өлкөлүк жаран жана бунун деген информациясы бизде жок. Бул деген биринчи тапшырып атат, ошо тапшырган күндөн баштап гана бизде информация болот да.